Биринчиден, бул парламентский шайлоо. Бул президенттик шайлоо эмес, биринчиден. Экинчиден, мен жаран катары парламентте мурунда депутат болуп жүргөндө дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейимде, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат. Элдин мүдөөсүн аткарбай атат. Чипкирик дейсиңби, кандай дейсиң, иш кылып элдин эмесин аткарбай, таза шайлоо болбой, подкуптар болуп, башка жолдор менен келип, криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат. Биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевди дагы алга Кыргызстан коргой алган эмес. Бакиевди да ак жол коргой алган эмес. СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат, калгандары качып жүрөт. Бул парламентке эч кимди эметпей таза шайлоо болсун деп, мына мен коопсуздук кеңешинде иштеп атып, өлкөбүз коопсуздук, мирдий, жакшы мамлекет болсун деп өзүм чыгып атам. Себеби мына өзүңөр билесиңер, таза шайлоо болбой, арты менен 2 жол революция болду. Таза шайлоо болбосо эртең кандай болот? Кайта мародерство болот, кайта жанагындай көп уруш талаш чыгып кетпесин деп, биз ошого мына мурунку премьер-министр, мурунку төрага парламентте тажрыйбалуу кишилердин баарын алып чыгып, экинчи момундай парламентке чимкириктер келбесин деп атабыз. Экинчиден, кайсы гана эмени Facebook'та ачпасаң, кайсы жаңылыктар албасаң, айтат, Райымдын партиясы келатат. Мыйзамдагы уру коле Киргиздин партиясы келатат деп. Кайсы маалда жашап атабыз биз? Ошого тоскоолдук кылыш үчүн биз мына бүтүн Кыргызстан партиясынын алдына кел, ошону токтотолу деп атабыз. Эртең бирдеке болуп кетпесин деп атабыз. Бул парламенттин аябай чоң конституционный эмелери бар, правалары бар. Өкмөт түзөт. Эртең кандай өкмөт түзөт? Криминальный өкмөт түзүлсүн деп атабы? Причем тут жанагы аферисттер? Биз бата алдык президенттен, эч ким бата бербейт. Эч кимди колдобойт. Только эл. Бирок биз азыркы жанагы жагдайда бүгүнкү күндө 20 000 сомдон берип атыптыр, тиги подкуп болуп атыптыр дегенде токтотушубуз керек. Ойлонушубуз керек. Мына 25 жылдан бери бийликте турган Лукашенко акелеп атат тиякта. Анын баарын көрүп атабыз. Ошо жагдайга дагы келип калбайлы деп кооптонуу менен айтып атабыз. Ошон үчүн биз бүгүн элдик партия болобуз деп, мына адилеттүүлүк болсун деп чогулуп ушу аттанып атабыз. Биздин артыбызда только эл болот. Биз бүгүнкү күндө парламентке көп жылдан бери мүчө эмеспиз. Мына отургандардын көбү жаңы жүздөр келатат. Парламенттин ичинде активный өзүнүн намысын эл үчүн иштеген мына жигиттердин баардыгы кайта биз чакырып атабыз. Ошолор менен чогуу жүрүп атабыз. Мурунку парламентти шопур түзгөн, Шумахер деп койчу. Ошолордун баардыгы азыр биримдикте, мекеним Кыргызстанда, ошол эле Кыргызстан партиясында. Эми замандашка да кирип алышыптыр. Вот 4 партия айтып атат, биз президенттен бата алдык деп. Бунун баардыгы калп, эч кимге бата берген эмес, просто өзүнчө эле аферист болуп атышат. Анан ойлогон эле чоң акча. Акчанын баардыгы каяктан келип аткан элдин баардыгы билет. Ошон үчүн биз дагы айтып кетет элек. Мына бүтүн Кыргызстанда ар намысын сатпаган, өз элин сүйгөн жигиттер чыгып атат, кыздар чыгып атат. Биз дагы көп нерсени тарбия беришибиз керек. Анткени көп айтып атат, силер улуу муун неге чыгып атасыңар депчи. Биз мына 95 жылы биз парламентке келгенде, мен 35 жашта болчумун, Адахан 30 жашта болчу. Ошодон бери биз ар намысыбызды сактап, эч кимге кошоматтанбай, мамлекеттүүлүк деп жүрүп, мына бүгүнкү күндө жүзүбүз ачык, баарыбыз мына келе атабыз. Мына Темир Аргенбаевич премьер-министр болду. Калгандарын карасаң, каякта жүрөт премьер-министрлер? Качып жүрөт, же соттолуп жүрөт, же түрмөдө жатат.
бүгүнкү күндө активный политикага жалаң гана таза кишилер ушу мына бүтүн Кыргызстандын тизмесинде. Ошон үчүн такшалган баардыгы. Опытныйлар. Анан эмне жаш балдарды азыр барып алып туруп жана бандиттер кулагынан эле сүйрөп эле акесин окутуп коет. Ошон үчүн биз күрөшүккөнү баратабыз. Биздин командабыз, биз айтабыз, аябай жакшы команда. Үмүтүбүз ошодо.